Коронавирус жұқтырып алып дарыланудан өтүп жаткан бейтаптардын 99% вакцина албагандар. Мындай маалымат вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбору тарабынан белгиленди. Ушул абалдын өзү эле эмдөө зарылчылыгы бар экендигин тастыктап турат. Вакцинанын элге болгон пайдасы жакшы да. Муну албасак, убагында дары ичпесек, убагында профилактика кылбасак, өзүбүздү карабасак, вакцинада калбасак, бул ооруну жеңүү кыйын да. Эми бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, кыргыз эли ынтымактуу болуп, вакциналарды бардыгын убагында алып, прививкаларды кылып, оорудан кутулуп, дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттерден бололу. Учурда вакцина алып жаткандардын көпчүлүгү мекеме ишканаларда иштегендер болуп саналат. Бул андагы маалыматтуулуктун көптүгү менен түшүндүрүлөт. В основном биздин населениядан азыр иштеги адамдар көбүрөөк алып атат. Себеби дегенде бизде азыр иштегилердин бардыгына санитардык үгүт иштери жүргүзүлүп, алар көбүрөөк мынагу биздин саясат менен эмелер менен жакшы тааныш болгондуктан ушул иштеген контингенттер 25, 45, 55 жашка чейинкилерди аябай жакшы алып атат. 65 жаштан жогорку бизде мындай өнөкөт оорусу барларга да биз Спутник V вакцинасын, AstraZeneca вакцинасын жасап атабыз. Аларда дагы жылыштар бар да, күндө акырындап алып атышат. Албетте акыркы убакта абал турукташа баштады. Бирок бул оору токтоду деген эмес. Анткени ал улам мутацияланып, толук изилдөө мүмкүнчүлүгү али жоктугун окумуштуулар белгилешүүдө. Демек, вакцина алуу менен гана ооруга болгон коопсуздук жаралат. Мага 6 айдан кийин уруксат вакцинага. Атак алмакмын судобойсу. Бардыгына кеңеш берем, вакцина алгыла, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү оорудан сактагыла деп кеңеш берет элем. Ал элекмин мен. Эмне үчүн? Каалабайм. Эмдөөдөн өтүү боюнча жарандарда маселе жок. Баштагыдай атайын бир даректерге эмес, өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна жана ФАПтардан каалаган убакытта алуу мүмкүнчүлүгү бар. Жумагүл Закирова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.